Бүгүн Акылайже Тимур байке болуп сиздерге лифттер боюнча айтып беребиз. Симон байке менен сүйлөшүп, Которгө турак жайына бардык. Ал жакта азыр лифттер установка болуп атыптыр. Тетиктер ушундай контейнер менен келип, объектке келип түшүптүр. Биз койдуруп аткан лифттер германский компания Casper Evaluator деген компания через Кытай аркылуу бизге келеткен. Андан ары биз установка болуп аткан жагына өйдө көтөрүлдүк. Байкелер суукка карабастан жылуу кийинип алып иштешип атыптыр. Эшиги жок лифт менен 10-этажга көтөрүлдүк. Ал жакта азыр лифттин моторун эң негизги жерлерин көрсөткөн. Байкелер болсо кайра эле иштерин улантышты. Тех этажга көтөрүлүп, бул жактан силерге лифттин моторун көрсөтөлү. Бул бизге көрсөтүп аткан тетик лифттин ылдамдыгын бир калыпта кармап бере турган тетик ушул. Мисалы 1,5 метр секундасына настройка кылып койсоң, бул ошол иштегенде санап турат да. Если ошол скоросттан өтүп кетчү болсо, блокировать этет лифтти сразу. Мээси да мындайча айткандачы, станция управления деп коет. Бүт кабинанын ичинде вызов, бүт баарын ушул жерде эме кылат, обрабатывать этет. Лифт иштеп. Лифттин мээси экен да бул. Жанагы свет өчсө, ближайший этажга алып келип токтотчу болду. Свет өчкөндө эң жакын этажга алып келип токтотот экен да. Токтоп туруп эшикти ачып берет да. Андан ары бизде болуп аткан 3 бурчтук, 4 бурчтук, 5 бурчтук суроолордун баарысын берип, аларга Симон байкенин өзүнүн жообун алып, кайра кайттык. Бул жерде Акылайже жазып атат, буюрса сиздерге дагы кенен көрсөтүп берет. Эгерде видео сиздерге пайдалуу болгон болсо, анда биз максатыбызга жеттик.